Рыскелді Момбеков ағамызға беремін. Аманбы, көлдік туғандар, көгеріп күтіп тұрғандар деп дегенде амандашып алайын, анан кейін ашығын айтып алайын. Албетте, әрине. Біз бұл жаққа саяхат менен келген жоқпыз. Біз бұл жаққа саясат менен келдік. Анын төркүнүн өзүңөрдө түшүнүп турсаңар керек. Бұл алдыдағы шайлоого үмүт менен келдик, эртеңкиге үмүт менен келдик. 2 күн мурун Манастын мекенинде баштадык эле үгүт ишибизди бүгүн минтип манасчылардын мекенинде улантатабыз. Эми башында талапкерлердин баардыгы сиздерге айтып кетти. Мынагы Атамекен партиясынын курамын көрдүңөрбү? Курагын көрдүңөрбү? Жаштар. Туурабы? Биз ар качандан бир качан кыйкырабыз да, жаштарга бербейсиңерби бийликти деп. Мына жаштар келсе, бийликти берейин десе, байлар тоскоолдук жаратат. Шайлоого 2 гана максат менен барышат, мандатка, анан мансапка. Мандат деген эмне? Мандат деген бул элдин өкүлү деген бир күбөлүк. Ал төбөлүк эмес. Болгону күбөлүк 5 жылдык. Анан экинчиси бар, мансап деген бар. Байлар барса бул мансап болот, кедейлер барса бул мандат болот. Анткени булар элдин өкүлү болуп туруп, элдин үнүн парламентте угузат. Биздин артыбыздан келет. Biz bugün birincilerden gel atsak, артыбызда байлар gel atат. Alar para menen gelet. Biz para verdik, je para veriş gerek eкен, je para veriş gerek eкен. Bizdin parabız yok sizlerge berip turgan, ошон үчүн келе бердик Шемирей. Мен таласта жүрсөм айтат да көлдүк досторум, тоңдук досторум, ой келбейсиңер бияка. Ой эмне болду? Ой тоңдун баары кетип калды. Каяка кетип калды? Doğuştun bari gitti, kayka gitti, mekenimge gitti, birimdike gitti. Hem alıp durgula ança mınçaсын akıl menen bakıtка dep bugün geldik. Hem mınday da 15 partiya Alamанбайга катышты. Ушул 15 partiyanın men açık эле айтайын, үчөөсү бийликке ыктаган, бийликтен чыкпаган партиялар. Аны силер жакшы билесиздер, мен атын айтпай эле коеюн. Ана мынагы өмүр бою куугунтукта жүргөн, өмір бойы оппозицияда жүрген Атамекен партиясы. Мына ушул партияга бардыгыбыз бир муштундай биригип, анан элге чыктык. Ой, биз деле бара берейик, биз деле ошолордун добушун карызга сурап, күскүгө деп ала берейик, мүмкүн берет же мүмкүн бербейт. Эми шайлоо болобу, аны өзүңүздөр чечесиздер. Менин күйгөнүм ушул болуп атат да, илгери бизде дүжүр чалдар көп, азыр дүжүр балдар көбөйүп кетти. Бит дүжүр балдар. Анан ушу дүжүр балдар айтат да, кээде патриот болуп алып шаарлыктарды, алар Балконский дейт да. Жок, алар бүгүн Балконский эмес. Алар бүгүн накта Наполеон болуп атат. Керек болсо ошол жанагы элеттик балдардын баары бүгүн митегурт болуп, ошол бай партиялардын ортомду соп, акча таркатып жүрөт да. Өздөрүнүн келечегин өздөрү сатып жүрөт. Мен ошолорго таң калам. Мен ошолорго кейитим. Мунага окшогон жаш балдардын жолун ошондой дүжүр балдар туруп атат да. Ошолор балта чабып атат келечекке. Эми 4-нчы октябрда шайлоо болот. Же биз биротоло Атамекенди шайлайбыз, же болбосо биротоло Атамекенди шайлайбыз. Андан нары шайлоо кандай болот? Шайлоонун андан аркы Кыргызстандын тактыры дал ошол шайлоонун жыйынтыгына жараша болот. Же силердин тандооңор кандай болот? Алланын каалоосу кандай болот? Же акчанын каалоосу кандай болот? Азыр чынын айтыш керек, байлык менен чындыктын кармашы болот да. Туурабы? Туурабы? Жарымыңар паспортуңарды берип жибердиңер. Бүгүн ойлонуп отурасыңар, атаң көрүп, ушуларга берсек болот беле, эми тияк кантесип кысылып отурсуңар да. Силер бербесеңер деле, силердин коштоңар берди. Эми көрүп атпайбы, Кыргызстандын жарымысынын паспортун чоп болуп кетти. Ушу да шайлоо. Ушуну шайлоо дейби. Анан таза шайлоого баргыла, мен таза шайлоону камсыз кылып бердим. Де кантип камсыз кылып берет? Паспорттордун баары чогулуп кетти. Азыр эки партиянын колунда бүт нерсе бар, ресурс бар. Бул административдик ресурс, анан каржылык ресурс. Болгону бизде каржылык ресурс бар. Биз каржылык ресурсту кантип көргөзөбүз? Биз силер менен биргеликте көргөзөбүз. Биз каршы турбасак, анда өлдүк. Анан 5 жыл дагы отурабыз да, добуштун баарын сатып жерлеп турган. Чимкелге экенсиңер, Какырга экенсиңер, иштебейт экен. Силерсиңер ошонун баары шайлай турган. Жайлай турганда силерсиңер, шайлай турганда силерсиңер. Мына бийлик бүгүн силердин колуңарда. 4-нчы октябрда бийлик силердин колуңарда болот. Андан кийин же байларга кетет, же кедейлерге кетет. Мына силер чечишкен керек. Анан кийин
Кыргызстанды сактап кала турган мына силерсиңер. Жаштарды да сактап калат. Ал келаткандар силерди сактап калбайт, кечирип койгула. Оптомунан сатат. Мына 30 жылдан бери эмне кылды? Бир дагы реформа. Алга Кыргызстан болбой эле, артка Кыргызстан болуп турабы? Ак жол болбой эле, кара жол болуп турабы? Ошолордун баардыгын өзүбүз кылганбыз да. Ошон үчүн мынага алдыдагы шайлоодо бул үгүт деген бул үмүт да. Биз үмүт менен келдик да. Дагы ушу тоңдуктар ушу бизге деле калтыргыла калган добушуңар депчи. Бирок мен бир акыл айтпай силерге бир сунуш айтайынбы? 30 жыл силерди бийлик алдадыбы? Алдады, алдандыңар. Көйнөңөр да алмашкан жок, көйгөйүңөр да алмашкан жок. Баягы эле, жашоо. Эми бир жолу мындай кылбайыкпы? Ошол берген партиялардын акчасын баарын албайыкпы? Чөнтөккө салбайыкпы? Анан 4-октябрда хит деп айдап бир жолго салбайыкпы? Кандай дейсиздер? Бир жолу силер ушинтип жайласаңар, тоңдуктар. Экинчи байлар келбейт. Онун дагы сүрөттөрдү билбейт. Мен келатканда көрдүм да, баннерлердин баарын жайнап келсе, татаң көрү, укмуш. Бирок көрнөктө эмес да, көкүрөктө да, жарнакта эмес да, жан дүйнөдө да. Ошолор айтып атат да, биз иштеп берет. А биз эмне иштебейбизби? Биз алардан иштеп беребиз. Бизде бардык нерселер бар. Болгону бизде байлык жок. Болгону бизде бийлик жок. Бизде ресурс жок. Мына азыр бийлик ушунчалык куу экен, бийликтин эки партиясынан 400 талапкер келатат да, бир партияныкында 36 депутат келатат, азыр калып чакырсын депутат келатат. Анан 100 мамлекеттик өкмөттүн адамдары келатат. Алар эмне үчүн мындай кылып 100-чү, 115-чи, 150-чи кылып тизмеге киргизип койду. Алар эгер иштесе административ ресурс болуп калат. Аларды талапкер кылып койсо, ал мен агитацияда жүрдүм дейт. Эми бул алдоо да. Бул жайлоо да. Бул эми бул будамойлоо да. Мына биздин партиядан көлдү балдарга 3 жырбалыктан 3 орун берилди. Бүттүгү татыктуу талапкерлер. Мына акыл деген, эсеп чотту билген. Азыр алып барып туруп өкмөт башчысына койсоң, алеки заматты алып кете турган бала. Мына бакыт. Эң жаш аким болгон. Кандай гана министрликти бербе, камчы салдырбай тартып кетет. Бакыт деген дагы Турдубеков деген кара колдун баласы бар. Андан башка дагы эки жигиттер бар атат. Мынчалык берешен болгон эмес. Башка партиялардын баардыгында 300 миң доллардан 1 миллион долларга чейин алдык конуга салып келишип атат. Алар эмне кылышат? Акча салып келгендер силердин акча сатат. Илгери байыркы кыргыздар шайлоодо таш менен сайлаган билесиздерби? Азыркы кыргыздар баш менен шайлаш керек. Баш менен шайлаганда жаш баштарды шайлаш керек. Алдасаң болот, жаш башты кантсаң болот, карт баш дейт, ошо карт баштардан абайлагыла. Силер базарга барып эле мал алсаңар тишиңи карайсыңар да турабы? Эми биздин деле тишибизди каралар, биздин ишибизди карап койгула да 4-чакта. Урматтуу көлдүк туугандар, биздин мындан аркы сапарыбыз жетегибизден уланат. Мен терең ишенем, ушу көлдүн 3 баласы талапкер болуп катталып келатат. Биз план менен баратабыз. Бирок тияктачы клан менен келатат. Ошол кландар менен пландар кармашат. Биздин планга жардам бере турган силерсиңер. Жардам бересиңерби? Эркекчеби? Кидай кетпейсиңерби? Алдап кетпейсиңерби? Бизди алдабагыл, тигилерди алдай берсеңер эчтеке болбойт. Ниче болот? Бир жолу оптомунан 10 косон сайсаңар, экинчи тоңго басып келбейт. Онондой баннерлерди делбейт. 2000 сомдук, 3000 сомдук акчаларды да бербейт. Булар алдап кеткен мурун. Билесиңерби 2020-да депчи. Ошондой кылып бир революция жасабасак болбой калды. Биз Кыргызстанда азыр инкылапты аң сезимде жашаш керек болуп калды. Мына ошол күн жакындап келатат. Ошол күн алдыбызда турат. Эртеңки келечекке эгер биз кетмен чабып жаштарга бир келечекке керектүү иш кылабыз десек, мына ушул 4-октябрда башташыбыз керек. Ошондо бюллетенге жүрөк менен ташташыбыз керек. Башка жок. Кыргызстандын жанар айтып кетпедиби биздин партия лидери? 5 миллиард доллар карызыбыз бар. Карыз бар, нырысы бар деп кыргыздар ушундай кайдыгер элекемиз да. Карыз аласы деп жүрөбүз. Ал карызды өкмөт төлөйт, өкмөттүн акчасы жок. Өкмөт деген алы тутукчу айтканда көкмөт, алар өмүр бою албайт. Мен сиздерден жардам сурайм. Мен силерден добушуңарды карызга сурайм. Ушул жаш балдарды көрдүңүздөрбү? Илгери мен парламентте кабарчы болуш дегем да 2002-жылы. Ошол кезде Доромбек Садырбаев деген депутат болгон, билсеңер керек баарыңыздар да. Ошол кезде мен 32 жашта элем, Текебаев 42 жашта болчу да. Доки айтчылар, чилиштер келгиле чай депчи. Мына бүгүн
Bulardын баардыгы мага ошондой болуп калыптыр. Мен 50ге чыкканда аксакал болуп калыптыр да. А башка партияда карасаңар, балдар эмес, чалдар келатат чапанын сүрүгөн. Ошолордон абайлагыла. Мен силерден калыстыкты сурайм. Ана кыйсын кулатып алыстык кылып койбогула. Жакын кылыңыздар. 4-октябрда мен сиздерди Атамекенге добуш берет деп чын жүрөгүмдөн ишенем. Силер мени алдыбайсыңар. Рахмат.